Ошондо бул иштери жаңа болбой окулуп калат да. Мисалы үчүн клиент келип Кылымга тете тарыхы бар архив кызматы бүгүнкү күнгө чейин иш кагаздарды сактоо, иреттөө жана калкка тейлөө ишин аткарып келет. Ага келип түшкөн ар бир документ атайын тартипте кабыл алынып, кылда тергелип, узак мөөнөткө сактоого даярдалат. Себеби бул кагаздар мамлекеттин тарыхын, элдин өткөнүн жана доорлордун изин камтыган мурас болуп саналат. көбүнчө мекемелер менен иштейбиз, топтоо булактарды коебуз да. Мекемелерге барып, мисалы үчүн облустук деңгээлдегилер 10 жыл өзүндө сактайт, райондук, шаардык деңгээлдегилер 6 жыл сактайт. Облустук мекемелер 10 жылдан өткөрөт, сактоо менен жетет да. Андан биз барып, ошо мекемелердин иш кагаздарын толуктап кабыл алабыз да. Бизге мындай сканер келген. Учурда архивдеги документ иштерин санариптештирүү багытында бир катар иштер жүргүзүлүүдө. Жакында эле архив агенттиги тарабынан 2 миллион сомго көп функциялуу сканер, компьютер жана атайын техникалык жабдыктар алынып келинген. Бул жабдыктар архивдеги документтерди электрондук форматка өткөрүп, аларды сактоо жана колдонуу мүмкүнчүлүгүн бир топ жеңилдетүүдө дешет. Азыркы учурда санариптештирүү базасында азыркы санариптештирүү боюнча бизге жаңы сканерлер, жаңы аппараттар алып берилди. Ал аппараттардын жардамы менен биз мурунку илгерки азыркы учурда 1930 жылдан бери документтер бар биздин архивде. Архив кызматынын ар региондук башкармаларында. Ошолорду биз заманбап технологиялардын жардамы менен биз сканерлеп атабыз. Учурда архивдеги керектүү иш кагаздарды түндүк тиркемесине жайгаштыруу ийгиликтүү жүргүзүлүп жатат. Бул багытта Бишкек шаарында 2 пилоттук долбоор ишке кирүүдө. Ири долбоордун ишке ашырылышы менен жалпы жарандарга бир топ ыңгайлуулук жаралат. Ушу бизде тарыхый даталуу жыл болуп аткандыгына байланыштуу көптөгөн дагы кошумча иш пландар киргизилди. Алып айта турган болсок, мына бүгүнкү өтүп аткан ачык иштер күнү, Чукул Арада ушул илимий изилдөөлөрдө архивдин орду деген республикалык деңгээлде илимий конференция өткөрөлү деп турабыз. Андан сырткары бизде жылда кабыл алынып жүргөн мекеме ишканаларда ушу архив кызматынын архив мекемелеринин топтоо булактар болгон мекеме ишканалардан улуттук архив фондуна кирген документтерди чогултуп алабыз жыйнап. Ошол документтердин сакталышы, жүргүзүлүшү, ошолордун бизге мамлекет сактоо өткөндөн кийин ошолордун кайра мамлекеттик сактоодон жарыялоо максатында ушундай иш кызматтарды аткарып келебиз. Архив кызматынын заман талабына ылайык өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүүнү жеңилдетүү багытында санариптештирүү тутуму дагы жакшыртылат. Муну менен калкты тейлөө тартиби жөнөкөйлөштүрүлүп, убара кирчилик азаят. Наргиза Жумадил кызы, Дастан Талантов, Нарын жаңылыктары.